Кутман күн баарыңыздарга достор. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтүүдөбү? Караңыздар, бүгүн мен ушундай сонун көк чөптөрдү, райкан, укроп жана да башка чөптөрдү алып келдим базардан. Эми буларды кышкыга кургатамын. Эмнелерди кургаттым, буларды кантип кургатам баардыгын видеонун жүрүшүндө айтып берем. Андыктан аягына чейин көрүңүздөр. Эмнеге быйыл кургатууга көбүнчө басым жасап калдым? Себеби биз жакында гана бир окуудан өткөнбүз. Ошол жакта кайнатып даярдагандан көрө ушундай тоңдуруп жана дагы кургатуу өтө маанилүү экен. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо, варенье ошогондорду өтө колдобойт экен. Ошондуктан көбүнчө кургатканга аракет кылдым быйыл. Караңыздар, жипчелерин чечип алып, ашыкчаларын кыркып, сөзсүз түрдө тазалап жууп алабыз. Жана дагы акчаңыздарды мындайча айтканда үнөмдөйсүздөр. Химикаттар кошулган, универсальный ошондой нерселерди мен көбүнесе кошкум келбейт. Салат, ошондой бир нерселерге кошсом дагы тамакка ушундай табигый, өзүбүздө өстүрүлгөн көк чөптөр жакшы деп ойлойм. Бул жөнөкөй эле себет. Апаларыбыз өзүбүз колдонуп жүргөн себеттин үстүнө жука марли же болбосо ушундай жука жоолуктарыңыздар болсо салып аласыздар дагы. Биздин укропторубузду ушундай негизде тизип чыгабыз. Кийинки себетибизди дагы толтуруп алабыз. Буларды жакшылап кургаткандан кийин баночкаларга салып, оозун жаап колдоно бересиздер. Эч кандай туура эмес нерселер болбойт. Себеби мен өзүм колдонуп жүргөн үчүн. Кандай жерге коюп кургатабыз десеңиз, үстү жабык, өтө күн тийбеген жер болуш керек. Күн тийбей турганда гана өзүнүн түсүн жоготпой жакшы кургайт. Күн жакшы тийип турган жерге ушундай шиповник, кара өрүк, слива деп коебузбу, ошондон каккылганмын. Буларды кантип сактайбыз десеңиз, бул жерде алма как менен өрүк как. Буларды мен ушундай банкага салып, үстүн марли менен жаап койдум. Кышы бою компотторду даярдоого болот. Сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдүн бюджетин туура сарптаңыздар. Жана дагы ушул усулду сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат.